7-8 кыздардын арасынан тандаштым. Мени көп кыздардын татуажы бар экен, ошон үчүн аларды тандаган жок. Анан актрисалардан да карашыптыр, мындай эң төп келишкен мен эле болуп турмун, анан мени тандашыптыр. Ошентип анан катышып калдым. Бул анан республиканский чоң деңгээлдеги проект болуп аткандан кийин эмнеге жок, ошон үчүн катышып көрөйүн, мен деле өзүмдү сынап көрөйүн деген максатта катыштым. Биринчи жолу жаа атып көрдүм, биринчи жолу жаа кармап көрдүм, биринчи жолу чоң мындай көп элдерге биз тамак жасап, 5 бармакка ылайыктап камыр жууп жайып көрдүк. Анан дагы биринчи жолу чоң сахнага чыгып, мен өзүмдүн жалгыз чыгып, мен өзүм монолог айтып бердим. Достойно чыгып, өзүбүздү көрсөтүп берейин деген максатта эле чыккам. Анан биринчи орун болуп калды десе эле аябай ишендим, ушу аябай чын өттү, калыс өттү. Калыстарга да рахмат, калыс санап берди, уюштуруучуларга да рахмат. Учурдан пайдаланып мен өзүмдүн сыныфыма, өзүмдүн эжейиме, Көкжан Челикке чоң ыраазычылыгымды билдирем. Canlarınız verecekmiş.